Амансыздарбы кадырман көрөрман. Кыргыз Тайм каналы сиздерге бүгүн ырчы, дастанчы, комузчу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Роза Аманова тууралуу берүү даярдады. Роза Аманова Токтогул районунун Токтогул шаарчасында 1973 жылы 23 февралда туулган. 1991 жылы Күреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайын, 1993 жылы Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун, 1997 жылы Кыргыз улуттук консерваториясын бүтүргөн. 1998 жылы Курмангазы атындагы Казакстан мамлекеттик консерваториясынын казак музыкасы жана дүйнөлүк музыканы изилдөө кафедрасына аспирантурага кабыл алынган. 1999-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын улуттук консерваториясынын салттуу музыка жана фольклор кафедрасынын окутуучусу, 2004 жылы өзү уюштурган салттуу музыкалык борбордун жетекчиси, 2008-2018 жылдары Кыргыз Түрк Манас университетинде доцент, профессор, 2006 жылы искусство таануу илимдеринин кандидаты, 2017 жылы искусство таануу илимдеринин доктору. Ал мен сени сагынгым келет, алатоо көркө келбейт эл болбосо жана башка обондордун автору, Курманбек Олжобай менен Кешимжан аттуу эпосторду айткан дастанчы, бир нече ооз-эки адистик музыкага багытталган илимий макалалардын 7 компакт дискинин автору. Салттуу музыканы даңазалап өнөргө жан дили менен кызмат кылып келе жаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова апасы тууралуу кенен маек куруп берди. Балалыгы согуш жылдарына туш келген. Апам чоң мурун кызы Мария 1922 жылы Кетмен төбө өрөөнүнүн Шопок айылында комузчунун үй-бүлөсүндө төрүлгөн. Балдардын туну болгон экен. Жаш мезгили каардуу 40 жылдарга туш келген. Азыркыдай каалаган жумушун аткарбастан, ал замандын жаштары эгин жыйнап, буудай, арпа сапырып, кырмандын ишин кылып, Айтор айыл башчысынын айтканын эки кылбай аткарууга аргасыз болушкан. Фронттогу тууган агаларынын, аталарынын аман келүүсүн Кудайдан тилеп, түнкүсүн жуйнтутуп, ии кийирип, аскерлерге жылуу кийим, байпак токуп жөнөткөн убактары болгондугун бизге айтып берчү. Согуштан кийин колуна комуз кармап, Жалал-Абаддагы театрга иниси айтылуу комузчу Жусуп Чоңмуруновдун чакыртуусу менен артист болуп да иштеген. Мокеев, Өмүркановалар менен бир курдай концерттерге бирге чыкканын эскерип айтып калчу. Атам Аманов Асанга жолуккандан өнөр жолу болуп, балдарды тарбиялап, үйдүн куту болуп отуруп калыптыр. Мени ырысым деп эркелетер эле. Жакшы кызга жаман кыз багы менен тең элет, жакшы атка жаман ат жалы менен тең элет дечү. Апам жарыктык бирөөнүн бар турмушуна, жеткен ийгилигине көз артканды жаман көрөр эле. Ар пенде маңдайга жазганын көрөт деп бизге дайым айтчу. Турмуштабы, чыгармачылыктабы ийгиликтер ар дайым эмгектин гана артынан жаралат дээр эле. Апамдын мага айткан: эч качан эч кимди атааңдашым деп ойлоба, мезгилден өткөн атааңдаш табылбас, бир да күнүңдү, убактыңды бош кетирбе, эмгектен жана эмгектен деген накыл сөзү качанда болсо жүрөгүмдө. Анын эмгекчилдигин, меймандостугун, адамгерчиликтүүлүгүн жана башка бир топ сапаттарын алып жүрүүгө колуман келишинче аракеттенем. Апам ар качан айланып, кагылып, мени дайым менин ырысым деп эркелетер эле. Нанды өзү жасаган кемегеде бышырчу. 1979 жылы атам каза болгондон кийин үйдүн, балдардын бүтүндөй түйшүгү толугу менен апамдын мойнуна өттү. Ошол жылдары биздин үйдүн кемегесин апам өзү өз колу менен жасаганы эсимден кетпейт. Ак топуракка эчкинин жүнүн кошуп, тебелеп, аны ачытып, курбу кемпирлери менен калыпка келтирип, анан тайкемди чакырып келип орноткон болчу. Азыр андай кемегени эч жерден көрбөйм. Ал кемегеде этин да кургатчу, казанга нанын да жапчу, чогуна бизге дөмбөл бышырып берчү. Айтор таң эртеден көгүм кечке чейин кемеге бизге кызмат кылчу. Апам болсо биздин камыбыз менен аны тегеректеп эле жүрчү. Кемеге жөнүндө сөз болгон соң, анда кайнаган чай менен апамдын эсте каларлык куймактарын унутта калтыруу мүмкүн эмес. Куймакты дайыма жаңы тартылган каймак менен жешүбүз. Апамдын жапкан нанынын даамдуусун айт. Жаңы бышкан нанды сары майга мыкчып берчү. Ошол даам өмүр бою таңдайда калды. Унутуу мүмкүн эмес. Айтылуу акын Турар Кожомбердиевдин
от өчпөгөн коломто деген ыры менин апамдын образын ошол мезгилде көз алдыга алып келет. Эне берген тарбияны эч бир институт бере албайт. Таң эртеден түн киргенге чейин ар кимибиздин аткара турган жумушубуз болор эле. Уйду бадага кошмой, суу алып келмей, эшиктин алдын шыпырмай, чөп жулуп келмей, чөп кертмей, кесме кесмей дегендей. Азыркы учурдагыдай даяр кесмелер түгүл, кесме кесчү машиналар да жок эле ал кезде. Аны кургатып, кайра куурмай, уй саамай, тоок карамай, айтор бала болуп ашыкча ойногон күндөрүмдү эстей албайм. Ошол кездеги үй тиричилик иштери үчүн апама мен азыр ыраазы гана болом. Ал кишинин жашоомдогу эң чоң тарбиясы, эмгекке тарбиялагандыгы экенин түшүндүм. Мындай тарбияны эч бир институт бербейт. Аттең, азыр апам мени жазалап турганда. Албетте бала болгон соң тентектик кылган учурлар менде да болгон. Бирок үйдөгү майда барат иштерге караганда айткан дастандарын убагында жаттай албагандыгым үчүн, комуздун кайрыгын жеткиликтүү черте албагандыгым үчүн кадимкидей капа болор эле. Адам болсоң экен деп көп айтар эле. Жокчулукка, жетишпегендикке карабай ар дайым жашоосуна ыраазы боло жайдары жүрчү. Кабагы бүркөлгөндө эле бир нерсени туура эмес кылганымды сезчүмүн. Аттең, азыр апамдын жазасы болгондо көптөгөн алгылыктуу иштер жасалмак. Уз эле, апам өзү абдан өнөрлүү жан эле. Комуз чертчү, жамактатып ырда кошчу, жомок дастандарды жатка айтчу, шырдак, ала кийиз жасаган, сайма сайган, кийим токуган жагынан да мыкты болчу. Айтор колунан көөрү төгүлгөн уз эле. Аял киши жогоруда айтылган иштерди жасай билүүсү абзел экенин көп айтчу. Адам болуп төрөлгөн соң дүйнөдөн кайтуу деген да бар экен. Апам жүгүртүп жүрүп мөдүрүлтүп алсын дечү. Телегениндей эле күн жаркыраган өзгөчө жылуу кыш күндөрүнүн биринде 1997 жылы 78 жаш кураганда сыртка чыгып күндүн нурунда эс алып отурган бойдон кетти. Бир кезде үмүт артып, көптөн көп ишенген кызынын филармонияга батпай келген көрүүчүлөрүн, дүйнө аралап койгон концерттерин, ошондой эле илимий иш-чаралардагы ийгиликтерин көрсө болмок деп өкүнөм. Тирүү кезинде көп нерсе кыла албадым, анын баары көкүрөктө. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Какеев Роза Аманова жөнүндө баяндайт. Кыргыз үнү Роза Аманованын үнүндөй. Мындай улуу бааны мен кыргыз поэзиясынын асманында жаркытып чыккан жылдыз маркум Жолон Мамытовдун «Кыргыздын өңү Чокморовдун өңүндөй» деп айткан асыл оюн улап Роза Амановага арнап анын чыгармачылыгын кош колдоп жазып жатам. Айрымдар бул Какеевдин салттык музыка дүйнөсүнө кандай тиешеси бар деп ойлошу мүмкүн. Ошондуктан мындай ойлогондорго алдын ала айтарым төмөндөгүдөй. Биринчиден, мен кыргыз адамымын. Мен музыка жандуу адаммын. Кыргыз үнү, ыры, музыкасы, тили, тарыхы, философиясы, айтор бардык рух дүйнөсү үчүн жаны күйгөндөрдүн сабагындагы адам катарында менин дагы үн кошууга албетте укугум бар. Мындай укукту сөз эркиндиги салтанат курган менин, сенин, баарыбыздын 20 жылдыгын белгилеп жаткан биздин демократиялык мамлекетибиз берген эмеспи? Экинчиден, мен окумуштуу, аалым катарында өз оюмду айтууга милдеттүүмүн. Анын жөнү мындай. Менин иштеген жерим биринчи президентибиз Аскар Акаев негиздеген эл аралык атактуу жогорку окуу жайлардын бири Кыргыз-Орус Славян университетинин илимдин философиясы кафедрасы. Бул кафедрада бардык илимдердин, атап айтканда табияттануу, техникалык, коомдук, гуманитардык илимдердин, алардын ичинде кыргыз музыкасынын тарыхы жана философиясы багыты боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Лекциялар, семинарлар өткөрүлөт. Демек түздөн түз тиешеси бар. Кыргыз үнү Роза Аманованын үнүндөй деген жогорку бааны далилдөө иретинде анын чыгармачылыгынын өзөгүн түзгөн кайталангыс парадигманын өзгөчөлүктөрүнө кайрылалы. Роза Аманованын чыгармачылык жүзүнүн өзөгүн салттык музыка, дастандар түзөт. Эч бир тартынбай эле Роза Аманова бүгүнкү замандагы кыргыздын салттык ырларынын, дастандарынын кайталангыс улуу жарчысы деп айтар элем. Ырчы, обончу, комузчу, ал гана түгүл өңү түсү келишкен биздин замандашыбыз Роза Аманованын кээ бирөөлөр үчүн кол жеткес ийгиликтеринин пайдубалын элдик дастандар, ырлар, күүлөр, бийик философиялык ойлор түзөт.
Ырчы кызыбыз эл достугун даңазалганга өзгөчө көңүл бурат. Аталган багыттагы ырлары өзгөчө мактоого татыктуу. Мисалы Алматыга бараткан кызыры буга айкын күбө. Казакстан Республикасы, Туркия Республикасы менен биздин мамлекеттердин ортосундагы бир туугандык байланыштарды, болгондо да руханий байланыштарды күчөтүү ишинде зор салым кошууда. Мени өзгөчө кубандырган нерсе бул биздин Роза Аманова сыяктуу маданий илимий ишмерлерибиздин салттуу музыкага гана эмес, жалпы эле салттуу маданиятты изилдөөгө, даңазалоого кайрыла баштаганы. Маданий салтты изилдөө өзгөчө түрк маданий дүйнөсүн изилдөө ишинин накта борборуна айлана баштаган Кыргыз-Түрк Манас университетинин жамааты жүргүзүп жаткан аракеттер атайын сөз кылууга татыктуу. Албетте, биринчи кезекте университеттин консерваториясынын директору Роза Аманованын иштери мактоого татыктуу. Университетте түзүлгөн оркестр, анын жетекчиси Жумакановдун аракеттерин белгилөө зарыл. Биздин ырчы кызыбыздын чыгармачылыгынын өзөгүн албетте элдик ырлар түзөт. Айтылуу Барпанын Алатоо көрккө келбейт эл болбосо деген салттык ырдын үлгүсү болгон чыгармасындагы асыл ойлорду окумуштуу философ профессор маркум Аманалиев жазып кеткендей, акын бул ырдагы дүйнөнүн тынымсыз агымын түшүнгөн залкар ойчул болгон. Жыйынтыктап айтканда, адабият, искусство жана архитектура боюнча Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссия биз жогоруда кеп козгогон таланттуу кызыбыздын музыка дүйнөсүнө кошкон салымын эске алат деген үмүттөбүз. Какеев, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз-Орус Славян университетинин илимдин философиясы кафедрасынын башчысы. Жогорудагы берүүбүз Википедия, Клуб Азия, Суперкежи сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.